булбул дос болчу экен. А чал болсо комузчу жана мергенчи болчу экен. Анан чал болсо токойго барып кийик атчу экен. Канаттуулардын үнүн угуп, үйүнө келип, комузга күүсүн салат экен. Анан күүсүн салганда чертип атса, булбул досу кызыгып кетип, чал досум мага дагы күүлөрүмдү үйрөтчү десе, чал болсо макул болуп, булбулга үйрөтүп баштаса, булбул кичинеден үйрөнүп кетет экен. Анан аябай үйрөнүп кетет экен булбул. Анан эмне деп айтат экен? Элдер эртең менен бошобойт, кечинде сайрасаң болот деп айтат экен. Элдерге сенин демек аябай жактырат экен, сен эле окусу келет дейт экен. Анан кечинде булбул сайрап калчу экен күнгө. Булбул болуптур, экөө дос болуптур. Абышка комуз чертчү да болуп экен да, анан мергенчи да болуп экен да. Анан мунтун эме алып алып токойго жөнөйт экен да. Анан ал көп түрдүү булбулдарды атат экен, булбулдарды угат экен да, сайраганынчы. Анан ал болсо кийимдерди атат экен да. Кийимдерди атат экен да. Андан кийин көгүчкөн. Анан ал үйүнө келип, эме комуз чертет экен да. Аларды аны уккусу келет экен да. Булбул дегенчи. Анан мага дагы үйрөтчү досум дейт экен да. Анан ал экөө чогуу эметип, ал булбул акындап чертип баштап көнүп кеткен да. Үйрөнүп кеткен да. Анан булбул сайрайт экен да. Анан абышка мынтип айтат экен да, сен эртең менен сайраба, көгүчкөндөр деген сени угайын деп бош болбой атат деп ушинтип айтат экен да, абышка дегенчи. Анан көгүчкөн түнкүсүн сайрап калыптыр. Илгери бир чал жашаптыр. Ал мергенчилик менен алектенип жан бакчу экен. Ал токойдогу ар кандай сайрагандарын угуп, куштардын кечинде үйүнө келип, аны комуздун үнү менен чертчү экен. Бир күнү чертилген күүлөрдү угуп, булбул чалга келип мынтип айтат: "Досум, мага дагы үйрөтчү. Комузду жакшы чертет экенсиң", деп айтат. Ошентип ар күнү кечинде чал булбулга күүлөрдү чертип баштайт. Булбул болсо жанында акырын угуп отурчу экен. Ошентип булбул кулжутуп сайраганды үйрөндү. Ал элдерге мука мүнүн созуп баштады. Анан бир күнү чал мынтип айтат ага: "Досум, сен күндүз сайраганда адамдар жумушу менен алектенип калбай калышат экен. Ошондуктан сен түнкүсүн сайра" деп кеңеш берди. Ошентип булбул түнкүсүн сайрап баштады. Илгери мергенчи чал менен булбул дос болот экен. Бир күнү булбул мергенчи чалга келип мынча айтат экен: "Досум, мага сенин комуз күүлөрүңдү үйрөтчү, мен да үйрөнөйүн" дейт экен. Мергенчи чал макул болуп үйрөтөт экен. Булбул анын баарын үйрөнүп алып, дайыма сайрачу экен. Ал аны угуп элдер аябай суктанып кайра уккусу келишет экен. Бир күнү мергенчи чал келип: "Досум, сен түндүз сайрачы, түнкүсү сайрачы,
Sen күндүз сайрасаң, элдер сенин сайраганыңды уга албай калышат. Алар жумуш менен айык болуп калышат. Балык болуп калышат дейт экен. Ошон үчүн сен түнкүсүн сайрачы дейт экен. Ошондон бери булбул түнкүсүн сайрап калат экен.